Кут билим окуу тарбия комплексинде жакшы бир программа жүрүп жатыр. Бул программа ата-энелерди жана окуучуларды камтыйт. Келгиле окуйбуз деген программа тууралуу алдыңкы 15 мүнөт аралыгында биз сөз кылабыз. Келген конокторубуз ушул Кут билим окуу тарбия комплексинин кыргыз тил жана адабият сабагынын мугалими Канат Токтобай уулу. Жана ошондой эле ошол программага катышып өзүнүн 7-класстагы баласы менен Уулкан Токтосунов эжекебиз бизде конокто. Саламатсыздарбы? Кош келиңиздер студиябызга. Абдан жакшы жаңылык экен. Ата-энелерди да окутуп, балдарды гана окутуп койбостон, алардын ата-энесин да окутуп атсыңар да, Канат мырза, Ушул программа жөнүндө кыскача айтып бериңизчи. Негизи 7-класстан 11-класска чейин балдарды окутабыз биз Кут билим окуу тарбия комплексинде. Жалаң балдар окугандыктан балдарга ар кандай кызыктуу нерселерди уюштурганга аракет кылып келебиз. Ошол эле учурда баягы азыркы учурда эң маанилүү маселе болуп калган ата-эне, бала, анан мугалим деген. Ошол үчөөнү бириктириш үчүн бир нерселерди ойлоп табайлы деп, анан треугольник сыяктуу бир китеп окуу жарышмасын, 3 бурчтуу формасын түзүп, анан ата-эне, бала, анан мугалим деп 3кө бөлүп, балдарга келгиле окуйбуз деген уран менен китеп окуу жарышын программасын ойлоп таптык. Качан баштадыңыздар? Жылдын башында башталды, быйыл. Сентябрда. Ушул жыл Сентябрда, ооба. Жакшы. Жыл башталып, ушул программа башталгандан бери канча китеп окудуңуз? Канча китеп эмес, улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына карата ата-энелер арасында 5 чыгарма боюнча конкурс түрүндө жарышуу болуп өттү. Ошолордун арасынан эң эле акыркы чыгармасы Толор кулагандан эле кошумчалап окубасак, башка 4 чыгармасынан болгондо алардын баардыгын кайталоо жүрдү да. Ошол кайталоонун негизинде балдарым менен азыркы балдарым, эгерде мисалы Аккемени мен өзүм кичинекей маалымдагы окуучу мезгилинде башкача түшүнсөм, бүгүнкү күндө окуганда мен Аккемени башкача түшүндүм деп айта алам да. Башка ошол Нургазынын образына балдарыма түшүндүрүп жатып, башкача деңгээлде түшүндүм десем болот. Ошол 5 чыгарманын негизинде декабрда 12 декабрда болду. Ошонун негизинде окудум. Жакшы. Уулкан эжебиздин баласы дагы келмек, 7-классында окуучусу, бирок эртең менен мектепке барыш керек экен, сабакка барыш керек экен, окуу комплексте сабакты кое бергенге болбойт экен, ошондуктан биз Уулкан эже менен маектешип жатабыз да. Анан эми бул нерсе бир гана баланы китепке кызыктырыш үчүн, баланы китеп окууга үндөш үчүн анын апасы, атасы китеп окуш керек деген мисал болот атпайбы бул жерде? Ооба. Негизи Айтматовдун 90 жылдыгына уюштурганда ата-энелер келип, баягы биринчи орунду алган ата-энелерден кичине сурамжылоо кылсак, аябай толкунданып, балдарыбыздын алдында билбей калсак уят болобуз, кандай болот экен деп өзүбүз да бир аз тартынып турдук, бирок сонун уюштурупсаңар, мындан кийин да ушул кайра уюштурсак мыкты болот эле дегенден, азыр жазгы сезонго дагы бир чоң китеп окуу программасын уюштурганбыз. 3 китеп койгонбуз ал жакка дагы. Анан 2 теманы логика кылып туруп, ой жүгүртүү, анан кийин Кыргызстан боюнча жалпы суроолорду алып койдук. Баягы кызыктуураак болсун, баягы ата-энелер андан кийин арт жакта отурган балдарга дагы кызыктуу суроолорду берип, эгер талаш тартыш жаратып отурган. Канат байке, эми айтып бериңизчи, кандай жүрөт ушул нерсе? Ооба. Программа кандай болот? Ата-энелер мектепке барышабы? Кандай китептер сунушталат? Негизи эле баягы тарбия берүү багытындагы китептерди сунуштайбыз. Анан баягы Айтматов боюнча 90 жылдыгы болгон үчүн гана Айтматов боюнча койдук. Андан кийин дагы азыркы Дил азык китеп басма дүкөндөрүнөн чыгып жаткан жаңы китептер, Жамгыр деген баягы Facebook'тан көрүп атсаңыздар керек, китеп боюнча абдан сонун маалыматтарды берип атат, сонун китептер чыгарышып атат. Ошол жактагы китептерди алып эле ата-энелер менен байланышып коебуз. Ата-энелерге тапшырма бересиңер, китеп бересиңер, силер муну окушуңар. Могу китептер боюнча, бул китептер боюнча силерге бул чейректин аягында жарыш жүрөт деп, жетилерге. Негизи быйыл мектепте 2 түрдүү китеп окуу конкурсу жүрүп атат. Жетилерден 9дарга чейин бир китеп окуу конкурсу, алардын китептерин айтып берем. 9дан 11лерге чейин бир китеп окуу конкурсу жүрүп атат. Бул жерде абдан чоң балдардын кызыгуусу пайда болду да. Мисалы, белектерди мектебибизге койдук, велосипедден баштап телефон, андан кийин кызыктыруучу бардык белектерди бердик. Балдар абдан кызыгып окуп атат. Жетилер арасында мисалы турмуш сабактары деген 7 бөлүктөн турган китептер бар да. Аларды уюштуруп, мисалы бизде өзүбүздө программа бар. 5 категориядан жанагы акыл ордо сыяктуу да алып келип, класстын ичинен балдарды тандап алабыз. Ал балдардан
жеңип чыккандарды 3 класска кошобуз. 3 класстын ичинен жеңип чыккандарга белегин берип, баягы китеп боюнча чейректик бааларына дагы таасир берди. Китеп окубаганын кантип билесиңер? Окутабыз бизде 7-ден 9га чейин этюд деген болот. Кечинде балдар эмне кылат, кечинде тапшырма аткарышат. Мисалы биздики жатак мектеп. Жок, ата-энелердичи. Ата-энелерге чучу кулак менен китепти WhatsApp'тан беребиз. Бул китептерди окуйсуздар деп. Чучу кулак Ал китепти кайдан болбосун таап окуш керек, э? Биз беребиз, бирок булактарды да беребиз. Могу дил азык китептикөнүндө нускада бар, ошол булактарды беребиз. Мисалы абдан татаал китептер деле жок да ал жакта. Класс жетекчилери өздөрү таап, балдарыбыздан жөнөтөт, мынча сомдон турат деп. Биз аны сатып алып, Өзүңөрдүн каражатыңарга сатып алып, өзүбүздүн каражатыбызга сатып алып, анан даярданып окуп барабыз. Анан ошол күнгө жакын күндөрү, ошол күнү барганыңда жолусун бир күн калганда бизде чучу кулак болот. Чучу кулакты тартып, 7-класстардын арасында 3 класс болсо, ошол 3 класстын арасынан чучу кулак түшкөн гана ата-эне ошол класстын таламын талашып берет да. Анан чоң залда болот, ал залда чоң залда. Бир класстан бир ата-энеби? 3 ата-эне катышат. 3 ата-эне катышып, ошол чоң балдарыбыздын астында актовый залдарда болот. Ошо балдарыбыздын астында баягы өзүбүздүн да баягы мектеп мезгилиндеги китеп окуган сезимдерибиз ойгонот. Балдарыбыздын астында жоопкерчилигибиз менен бекем турушубуз керек болуп, өзүбүз толкунданып, агай айткандай, ошо балдарыбыздын астында уят болуп калбасак экен деп баардыгыбыз мындай балдарыбыз аракет кылып окудук. Аракет жасайбыз да. Баардык эле ата-энелер группаларыбыз бар да, азыр эми WhatsApp деген жетишип калган го. Группадан окуйлу, баарыбыз бири-бирибизге окуйлу, келгиле окуп баралы, балдарыбыздын астында жүзүбүз жарык болсун деп аябай катуу аракет жасайбыз. Ошол жерде деле толкунданып, бири-бирибизге группа поддержка берип ошондой. Окуган китептер боюнча суроолор берилет турбайбы, э? Суроолорго жооп берилет. Негизи сиз китеп окуп турчусузбу ушул программага чейин? Ооба, ага чейин деле андан мурдагы эмелерге деле ошол Сапат билим берүү комплексинде балам окуп жүргөндө, ал жакта да окуп жүргөнбүз. Бая бир өлкөнүн өнүгүүсүнүн тарыхы деген китепке катышкан болчу. Ага чейин деле балдарыбыз менен дайым эле үйдө. Улукан эже, ошо ата-энелердин атынан айтыңызчы, ушул программа жөнүндө оюңуз кандай? Башында катышканда кандай дедиңиз, эмне дедиңиз? Катышканга чейин биз ата-энелер бири-бирибиз менен жөн гана ата-эне аркылуу эле сүйлөшсөк, ушул бизде бир бириктирүүчү деле тема болуп калды десем жаңылышпайм да. Анткени дегенде биз ошол китепти окуу боюнча бири-бирибизге баягы суроо жоопторду берип, барганда да ошол жерде конкурска чейин 1 саат калганда талкуулап отуруп эле аябай жакын болуп, бири-бирибиз менен ынак болуп, бири-бирибиз менен жакшы болуп кеттик десем жаңылышпайм. Анткени дегенде бул бир гана китеп менен гана бизге эме берген жок, талим берген жок. Бул китеп окуу менен бирге биздин ортобуздагы мамилебиз да жылытты десем жаңылышпайм да. Себеби дегенде ушу бири-бирибиз менен аябай жакын болуп кеттик. Эне менен баланын ортосунда. Эне менен бала, анан башка ата-энелер менен деле, башка ата-энелер менен дагы ошол класстын таламын талаш үчүн окутасыңбы, окуп калгыла, бирибизге кимге чучу кулак түшүп калат экен деген кыжалатчылык деле жүрөгүбүздө болот да. Окубагандарга түшүп калса эмне болот депчи. Окуйлу ошон үчүн окугула деп. Балдарыбыз баягы 3 класстын арасында болгондугу үчүн эме болуп калдык да, баягы биринчи орунда алып берели деген. Окубай калган ата-энелер болот депби, Канат мырза? Окубай калган ата-эне эмес, окубай калган окуучулар да болуп калат. Кээде мисалы үчүн ошол жетилер арасында мисал кылып айтсак, турмуш сабактарында 7-класстардан 3 классты деле ошондой чучу кулак менен алабыз. 4 баланы алабыз. Анын ичинен мисалы бир класска чучу кулак тартып эле 4 баланы тандап алабыз дагы. Ошол турмуш сабактары 4төн мисалы экинчи чейректе 7-В класс утуп алган, быйыл биринчи чейректе 7-А класс утуп алышты. Сиздер, биздин класс. Үчүнчү чейректе турмуш сабактары 5-6дан буюрса уюштурабыз. Анын да белектери дайын, балдар окушуп атат 7-ден 9га чейин, айтпадымбы. Анан чыгып калат ичинде окубай калган балдар, баягы сестенип турат, чучу кулак кылып атканда ар жактан, анан бирок баягы аракет кылышат да. Жөн эле сен катышасың деп койсок, анда арт жакта калган балдар окубай коймок да. Биз чучу кулактын негизинде баарыңар окусуңар, ким чыкса ошол класстын намысын талашат десек, баары окуп аракет кылышат да. Негизи мектебиңизде китеп жетиштүүбү? Мектебибизде китеп жетиштүү, негизи спонсор демөөрчү байкелерибиз китептерди алып келип бергенге аракет кылышат. Бул жерден жакшы, Канат мырза, рахмат айтып койсом болот. Өзүңүз ушул кыргыз тили адабият мугалими болгондуктан, ошол балдардын ошол кыргыз тилине, кыргыз адабиятына болгон кызыгуусун кандай баалайт элеңиз? Негизи эле азыр ошол технология менен
телефон, интернет болуп калбадыбы жашоо. Анан китеп окуганга аябай биз өзүбүз эле мындай алалы, чоң кишилер аз окуп калдык да. Анан ошол белек берип гана окутпасак деген максат келип, анан белекти койгондон кийин балдар окуй баштады да. Тил адабиятка кызыгуусу балдардын кандай? Тилге анча маани бербеген балдар адабиятка сөзсүз маани беришет. Мен Кутбилим окуу тарбия комплексиндеги балдардын адабияты мыкты десем болот. Себеби жакшы окушат, адабиятка кызыгат. Азыр учурда кээ бир балдарыбыз өздөрү жазуучулардын чыгармаларын окуп, кээде ошол чыгарма боюнча шаарда эмне жүрүп атат, театр жүрүп атабы, кино жүрүп атабы, эмне болуп атат изилдеп келип мага айтып, агай Айтматовдун Саманчынын жолу жүрүп аттыр театрда. Ушул жуманын аягында барып келбейлиби деп, мен анда кошуп койдум. Канат байке, алдыбызда китептер турат да. Бул эмне деген китептер ушулар? Ошол китептерди ала келгеним себебим биз ата-энелерге 3-чейректин аягында чогулуш өткөрүп, ата-энелердин чогулушун өткөрүп, ушул 3 китеп боюнча көрсөңүз болот. Жарыш койгонбуз. Муну да өзүбүз уюштурдук. Буюрса, биринчиси ошол балага жаман тарбия берүү деп аталган китеп. Абдан негизи китептин аталышы эле ушундай айтып турган менен ичи абдан кызыктуу, абдан сонун. Сыртында балага жаман тарбия берүүнүн жолдору деген. Жакшы тарбия берүүнүн жолдору десе кандай болот? Ошолдой болмок негизи. Эмне үчүн сыртта ушундай жазылган? Ошол карасаңыз ата-энелерге гана арналган да, ичинде кыска-кыска баланы эмне кылганга болбойт деп тарбиялоо. Болбойт. Өзүбүз менен кантип балдарды тарбиялап жатабыз, ошол боюнча да. Мен өзүбүз менен гана балдарга көрсөтүп. Сиз бул китепти окуп чыктыңызбы? Бизге эми берилди, биз кече күнкү изилияда алдым, мен эми алдым. Окуй элексиз бирок. 3 китеп боюнча да, 3-чү китеп да бар. 3-чү китеп ошол Чыңгыз Айтматов боюнча алып койдук. Баягы бир аз көркөмдүүрөөк болсун дедик дагы. Балага тарбия берүүнүн жолдору. Анан кайгырба деген дил азыктын жаңы китеби чыкты. Бул ата-энелерге арналган китеп. Ата-энелерге арналган. Анан 3-чү китеп Саманчынын жолу. Саманчынын жолунда ата-энелер окусу баягы. Кийинки конкурстар ушул китептер аркылуу болот. Ооба. Ошон үчүн ушул китептерди ала келгем. Ата-энелерге бул жактан окусаңыздар болот. Жакшы. Анан пайдасы тийип атабы ушул программанын, конкурстун негизи эле Улкан эже? Кандай пайдасы тийип атат? Пайдасы балдарыбыз менен чогуу ушул нерсени талкуулап үйдө дайыма эле жанакы эле телефон кармап эле балдарыбыз менен алек болбой калып атпайбызбы акыркы учурларда. Ушул конкурс киргенден бери балам менен жакын болуп ошол ак кемедей Нургазыны талкуулап, же болбосо балага жаман тарбия берүүнүн жолдорунда мүнөзүбүз менен кантип балдарды тарбиялап жатабыз, ортодо бир да мындай жакын, бир убак болсо да жакын болосун. Анткенде Кутбилим жатак эмесинде, билим берүү комплексинде балдарыбыз жатып окушат. Жума күндөрү түштөн кийинки убакытта келет, ошондо күтүп алып баламды ошол боюнча жакын болуп кеттик. Сайын ушул боюнча эле баягы талкуулоо жүрөт да үйдө. Окуп атасызбы деп келип алды эле мен үчүн алда сүйлөшүүнү билбей эле, баягы бала жөнүндө эле сүйлөшүш үчүн бир тема болуш керек да, ортодо бир чогуу талкуулоочу тема болуш керек, Сиздин жолдошуңуз да ошондо китеп окуп атабы? Ооба, окуп атат. Алда катышат, Мен эле канча балаңыз бар сиздин? 4 балаңыз бар, балам бар. Алардын 7-класстын окуучусу аты ким? Азырет Али Жолдошов. Болбой мектепке кетип калганда мени аябай шашырды да, мисалы. Жакшы, рахмат сизге, ыраазычылык билдиребиз. Абдан жакшы программаны баштапсыздар. Буюрса, ата-энелер дагы, окуучулар дагы көптөгөн китептерди окуп, билимдерин арттыра берсин. Мен дагы бир тааныштырып өтсөм, Кутбилим окуу тарбия комплексинин кыргыз тили жана кыргыз адабияты мугалими Канат Токтобай уулу жана ушул келгиле окуйбуз программасына катышып жаткан Улкан Токтосунова эжебиз бизде конокто болду. Силерге чоң рахмат. Ийгилик каалайбыз сиздерге. Ушул конкурсту дагы жеңип кеттиңиздер, буюрса аракет кылып. Ал эми биз болсо программанын сапарын алдын көздөй улантабыз. Алда дагы китептерди эң көп окуган, кызыктуу китептерди сунуштай билген конокторубуз болот. Биз менен бирге болуп туруңуздар.